Ассаламу алейкум. Урматтуу Иса Аслов YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бордоштор амансыздарбы? Кадимки эле мигрант катары иштеген келген жарандарыбыз көп эле жоголуптур негизи. Күндөн күнгө ошол жоголгон адамдарды көбүнө чыгарып атабыз. Бирден чалышып эле анын жоголду, мунун жоголду, таппай атабыз, дайыны жок дегендер чынында көп экен. Аларды көрүп чыгарбай коюуга мүмкүн эмес. Эми балким бирөө жарымды жанында жүрөт, же чындап эле үйгө чалбай иштеп жүрөйүн, бир жок болуп кетейин деген бир адаттары бар балким кээ бир адамдарды. Мына ушундай туугандар бүгүн дагы Нуралы агабыз жок экен. 2 жылдан бери жок экен, дайыны жок экен. Бир аз ишчүү экен эле. Ошол 2021-жылдары Москвага келип, анан биякта бир эки тааныш адамдар арттырып, көлдүк бир байке менен жүрүп иштешип, анан ал экөө оптумга жок болушуп, кыскасы историяны айтып берейин бир аз. Анан туугандары издешип, арестке берип, полицейскийлерге берип, издөөгө бергенден кийин 4 айдан кийин дайыны чыгып, полицейскийлер дагы кармап туруп, отделенияда сүрөттөрүн коюп берейин, мына сүрөттөрүнчү. Анан аяктан дагы кое берип негедир. Кыскасын айтканда, бомуш болуп кетти деген божомолдор көбүрөөк экен. Толук маалыматты жээн айтып берсин анда. Эл менен амандашып, бизди Кудай кааласа калай калып көрүп атат. Assalamu alaikum кыргыз калкым. Саламатсыздарбы? Тынчсыздарбы? Иштериңиздер жакшы. Ошо биз дагы тайкебизди издеп атабыз. Ошо 2 жыл болуп калды. Ошо Россияга эмгектенгени келген болчу. Кыргызстанда 4 баласы бар. 2 кыз, 3 кыз, 1 уул. Анан апасы 80ге чыгып калды, тайынын күтүп атат. Ошо 2021 ошо Москва шаарына иштегени келип, иштеп карантин башталып калган. Биринчи башына жоголгон убагындачы, сиз айтып кетпедиңизби? Башына кармалган, кийин табылган депчи. Анан ошол кезде жанагы Көлдүк байке деген Азамат деген байке менен таанышкан. Булар экөө чогуу бир жерде иштешкен. Анан карантин убагы болгондуктан буларды карантинге жаткызып койгон да. Башында биринчи жолуккандачы. Ошол карантинде жатканда биз издегенбиз да. Таппастан полицияга барып, полициядан заявление таштап, таппай калганбыз башында. Андан кийин буну биз ошол булар карантинде жатып калган. Карантинде ошол Речной вокзалда мотелде жатышканда, буларды ошол жака алып барып жаткызып койгон. Бизге кабарлаша албай, телефондору жок болуп калган. Бирөөлөр аркылуу, ушул жана WhatsApp аркылуу тапканбыз. Анан кийин бул ошол Көлдүк байке менен булардын связь үзүлүп калган. Анан тайкем жакшынакай эле болуп иштеп жүргөн. Ол Рязанский метродо Пик деп жаңы курулуп аткан бир үй бар болчу. Ошол жерде электрик болуп иштеп жүргөн да. Анан ошол жерде иштеп жүргөндө ошол Азамат деген досуна жолугуп калганбы, же иштер менен жолукканбы, ишыкса экөө жолугуп, ошо менен мындай дайыны жок да. Биздикине келген, где-то май айларында, 2021 май айларында келип олтуруп, анан ошол иштеп атам, Кудай кааласа Кыргызстанга кетем, ошол 2-3 ай иштеп деп айткан болчу да. Анан август айынан бери, ошо августтун орто ченинен бери дайыны жок да. 2021 август айынын орто ченинен бери дайыны жок. Телефондору өчүк, чалсак жана албайт, мындай жооп бербейт болчу да. Анан ошон менен дайыны жок болуп калды. Мен ал кезде ошол август айында Кыргызстанга кетип калдым. Кийин кайра ноябрларда келдим. Ошол азыр тайкем байкем экөөбүз барып заявление жазганбыз. Акыркы местоположениясы биз билүүбүз боюнча Рязанский проспект болгондугу үчүн биз ошо Рязанский проспектке барып, ошол жерден отделенияда заявление жазганбыз. Биз ушул жерден акыркы жолу ушул жакта жашап, ушул жерде иштегендиги үчүн деп ошол жерден жазганбыз заявление. Анан ал жерден бизди заявленияны Филевский паркка айдашыптыр. Ошол заявлениянычы.
себеби биз ноябрда жазганбыз, тайкем 2022 февраль январь айларында февраль айларында жана милицияга түшкөн да, ошо Филиовский парктан жана сүрөттөрүн силер коебуз дедиңерби, ошол сүрөттөрү ошол жана милицияда түшкөн сүрөтү да февраль январь айлары болгон да. Бизде розыскта турган эмнегедир ошентсе дагы милициялар кое берген да. Анан ошол жактан табылган, ошол жактан жана алган деп туруп, ошол жака Рязанский проспект Филиовский паркка отделениега өткүзүп койгон. Андан кийин ал жака жана Филиовский паркка мен барсам, мага бербеди, себеби заявление жазган адам өзү келсин деп койду да. Анан биз кийин консулствого бардык. Консулствого барсак, консулстводагы ошол бумагалар бар экен десеңиз. Ошол жанагы биз Филиовский паркка тияка жазгандар, анан алар консулстводагылар дагы айтып атат, ошол Россиянын ичинде эле, Москванын ичинде эле Кыргызстанга чыгып кеткен эмес депчи. Башка өлкөгө чыккан Башка өлкөгө чыккан эмес деп, Россиянын ичинде. Эми балким ушу 21 сентябрь, калп айтпасам декабрь айларында же январь айларында, жок, ноябрь айларында же декабрь айларында паспорту бүтмөк да. Паспортун да алмаштырган эмес да покачы. Ошол бизге ошол май айларында келгенде ошол айтып атканда, ушу могу күздө кетем депчи. Ошо паспортум бүтөт, ошо паспорттун бүтүшүнө эле күтүп жүрөм депчи. Анан ошол биз жана алып жазгандан кийин январь февраль айларында бизге бирөөлөр чалды, ошол Шолково метролордо жүрөт экен депчи. Анан ошо Шолково метролордо барып карадык. Карасак ошол жерде жанагы Азамат деген досу менен чогуу жүргөн деп ошол жердеги байкелер айтышып калды да бизгечи. Ошол Азамат деген байке депчи, ошо экөө чогуу дос болуп жанагы жүрөт депчи. Биз изилдеп барганыбызда 3 күн мурун ошо Шолково метродон кетти деп айткан да. Февралдын орто чени болчу ошол. Эрте жаз чыгып аткан убакта. Анан биз алардан сурашса кайсыл жака кетиши мүмкүн десек, ошол Кузьминки, Медведково, Бабушкинский метролорду айтышты. Ошол жактарда основной ошол жактарда жүрүшөт депчи булар. Ал жактарларды түрө кыдырдык. Натыйжа бербеди да. Айтышат, ушул жакта жүргөн 1-2 күн болгон, андай мындай депчи. Анан мондай сүрөтүн көрсөтсөң, кээ бирлери окшоштурат, кээ бирлери балким окшоштук үчүн эле жанагы кылып коет. Көрдүм эле, бу жерде көрдүм эле дейт. Анан издеп барсаң, жок, бул эмес болуп калат, ал башка адам болуп калат да. Издеп барсаңчы. Колдон келишинче аракеттер кылдыңар, колдон келишинче аракет кылып, ушу таппай атабыз, эми аргасыздан ушу силерге кайрылып атабыз да. Ушу балким ушу Москванын ичинде эле бир жерлерде иштеп жүргөн болсо, балким бирөөдүн үйүндө жашап аткан болсо дагычы, ушу сиздерден сураныч, ушул биздин номерлерге кайрылып койсоңуздар, ушу байкеге кайрылсаңыздар, бизге чалып айтып коет. Агабыздын түпкү тамыры баягы Аксыдан болот. Аксыдан болот. Аксынын Күлүктөбө деген айылынан болот. Эски аты Варашылов, жаңы аты Күлүктөбө. Туугандар, эч кимдин тууган уруктары, жакындары жоголбосун. Эми жоголгондо дагы колдон келишинче аракеттер кылат экенбиз. Аргасыздан эми ушул сайттардан, интернеттерден чыгарайлык деп колдон келишинче аракет кылат экенбиз дагы. Таратып коелук туугандар, таратып коелук. Сүрөттөрүн коюп койдум. Группадан группага таратып коелук. Билгендер болсо чалыңыздар, мен номерлерим турат биякта. Рахмат барыңыздарга, кайдыгер карабаңыздар туугандар. Ишиңиздерге ийгилик. Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акен сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында.